Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Мадина базарынын ээси Турсунтай Салимовдун уулу жана Мадина соода борборунун коопсуздук кызматынын башчысы кармалганын кабарлады. Ишкердин уулу Кримтөбөл Камчы Гөлбаевдин кылмыштуу шериктештик курамындагы ишкерлерден опузалап акча алгандыгын билип туруп, кылмыштуу кирешелерди адалдоо, Гөлбаевдин кылмыштуу каражаттарын кыймылсыз мүлккө салуу боюнча аракеттерди жүргүзгөндүгү аныкталган. Аны менен катар Мадина соода комплексинин коопсуздук кызматынын жетекчиси болуп турган Гөлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөлөрү менен тил табышып, узак убакыт бою кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу боюнча иш-аракеттерди жүргүзүп келген. Ал 2020-жылы Жогорку кеңешке шайлоодо депутаттыкка талапкер катары көрсөтүлүп, Гөлбаевдин квотасы боюнча Мекеним Кыргызстан партиясынын талапкерлигинин тизмесине киргизилген. Учурда тиешелүү тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө.